Кадамжайдын Гүлдүрөм аймагында унаа кырсык катталды. 8 декабрда саат 15:40 чамасында Кадамжай районунун Гүлдүрөм аймагында унаа кырсык катталды. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда Ош Баткен Разаков унаа жолунун 131-чакырымында Opel Vectra үлгүсүндөгү жеңил унаа жолдон тайгаланып чыгып, жарга асылып калган. Бактыга жараша кырсыктан эч ким жабыр тарткан жок. Белекке чемодан алган Сооронбай Жээнбековдун тойдогу видеосу тарады. Тойканалардын биринде мурунку президент Сооронбай Жээнбековдун куттуктоо сөзгө чыккан видеосу тарады. Өз сөзүндө Жээнбеков мамлекетибиз өнүксүн деп калып айтып, той ээсинен чемодан белек алган. Жок, сизге берип келет, оны бербей чыгып коюп коюп. Тойлордун алдынан. Сак болуңуздар, төө ашууда калың кар түштү. Төө ашуусунда бүгүн калың кар жаап, жолдор тайгак болуп калды. Куткаруу кызматтары айдоочуларды ылдамдыкты азайтып, абайлап жүрүүгө чакырууда. Адистер кар бир нече сааттын ичинде кескин көбөйгөнүн билдиришти. Учурда жол кызматтары кар тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. Бийлик деле мактай бербей эркен болгула. Садыр Жапаров ОТРК кызматкерлерине кайрылды. Оңдолгон имаратты көрүп жатып, президент айлык маселесине токтолгон. Ага эң аз маяна 14 000 сом экени айтылган. Өлкө башчы февралдын этегине чейин телеканалдын көрсөтүүлөрү жакшырса, ОТРК менен ЛТРдин маянасын өзүнчө чечерин белгиледи. Анан бийлик деле мактай бербей эркин боло бергилечи. Кемчиликтерди айткыла. Кайсыл министрлик, кайсыл региондордо кемчилик бар, айта бергиле деген өлкө башчы. Ошол саатын мына мен той берейин. Мен той берейин. Бул актан эмнеге берет? Мастыгынан бутуна тура албайт, бирок уна башкарган анысы аз келгенсип, кайгыл кызматына акча сунган. Бишкек шаарынын кайгыл кызматкерлери тарабынан айдоочусу болжол менен мас абалда болгон автоунаа токтотулган. Токтоткондон кийин эркек киши өзү рулда болбогонун жана автоунаага таандык эмес экенин билдирген. Бирок кайгыл кызматкерлери ага видеону көрсөтүп, анда анын айдап келгени жана токтотуу учурунда автоунаадан түшкөнү так көрүлгөн. Мындан улам айдоочу бул кырдаалдан чыгуу үчүн акча берүүгө аракет кылган. Кийинчерээк наркологиялык кызматта жүргүзүлгөн медициналык кароо анын спирт ичимдиктерин колдонгонун тастыктаган. Автоунаа айып токтотуучу жайга киргизилип, айдоочуга административдик укук бузуулар боюнча протокол түзүлдү. Бишкектин чок ортосунда өрт чыкты. Коюу түтүн Эркиндик проспектисинин Токтогул менен Москва көчөлөр кесилишкен аймактан көтөрүлүп жатканын көрүүгө болот. УКМдин өрт Эркиндик проспектисинде жайгашкан турак үйдөн чыгып, тилсиз жоо менен күрөшүүгө бир бригада чыгып кеткенин маалымдашты. Учурда Бишкектин борбордук бөлүгүндө истин жыты келип, түтүн каптап турганын көрүүгө болот. Кошумча маалымат берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.
Ошол кітаптың мына мен төгіп берейін. Мен төгіп берейін. Бұл ақшаны неге беріп Адам отырсыз? көрейінше кім керек? Сіз бұл ақшаны неге беріп отырсыз деймін? Сен сұрады мен ошол Мен ақшаны. неге сұрадым сізден ақшаны? Білмеймін, ошол ақшаны сұрады. Өзіңіз сұрадыңыз сол ақшаны. Бізде видеода бар. Азыр Алып бер, алып бер. Мына. Жалаң ақшасын 10.560 сомды өзіңіз алып Қазір отырсыз. көрейін, Картаны ұстаңыз. Біз нешеден нешеден? Kim suçu? Kim suçu? Eyvah geç mi suç bende? O. 6, 7, 8, 9, 10, 11.500, 600 dolar. Niye? Niye? Şuradan закопали. Şuradan закопали. Ойдан Хорошо. Если какой-то блин Саратов olsa, какой-то блин Саратов olsa, надо было çok gerek. Şu ben günölüyüm. Bu benim maçım mı? О, Ya. о. Ben de operam. O sonra ne bu? Азыр алып барганыңыз кызматкер айдайт. Жанына отурасыз. Ay sana sorma. Моң автоунан. Ben ayda aldım mı? Кандай айдан жок, видеону көрүп атпаймынбы? Хорошо, көрсөтмөйсүң. Мына урматтуу айдоочу. Мына сиз мына айдап келип атасыз, мына. Ha, Мына, азыр сиз түшөсүз. Tamam. Мына сиз могу сизби? kayсы? Ошол мен келми? Мына сиз эле отурбайсыз. Жоқ, ошол мен келми? Сиз өзүңүз таанып Жоқ, айтасызбы? мен ошол мен келми? Сиз өзүңүздү таанып Жоқ, айтасызбы? азыр мен ошол мен келми? Ооба, сиз эле отурбайсызбы? Кана, алар по факту көрсөтүңүз. По факту көрсөтүп берип По атпаймынбы? факту. По факту. Сен экенсиң. Айда алма көрсөткүлө? Айдаңызды көрсөтпөдүмбү сизге? Жоқ, көрсөткүлө, даканса көрсөткүлө. Көрсөтүп бердим сизге. Жоқ, даканса көрсөткүлө. Ушул машина мен чип, ушул машина мен айдаган болсом, карача. Наркология бөлүмүндө бизде айдоочу спирттик ичимдигин ичкенин аныктап беришти. Андан сырткары биз токтоткон учурда бир нече сумма акчаны берип, ушу менен закопали деген сөздөрдү айтып, мен айдаган эмесмин деп айтып, видеосун көрсөткө деп, видеосун да көрсөтүп берсек кеч баш ийбей, аягы менен баш ийип, азыр автоунаа айып короодо өзүнө карата тийиштүү протокол түзүп берилди. Урматтуу айдоочулар, эч качан мас абалында унаа башкарбаңыз. Азыр ең аз колуна тиген зарплата канча? Бизде декораторлор алат 18.000 сомду колуна албайт, 18.000 сомдон эсептегенде колуна 14 миң алат. Баягы налогторду кармаганда. Аябай аз экен. Аларда болсо Садын Рухжоевич тиги осветительдер аябай аз алат. Канча процент кошулат деп өттү эле? 30% деп атат. 30%. Ошондо канча болот? Ал деле аз эле болуп калат. 14 алса где 17, 18 эле колуна. Колуна тип калат. Бизде жана утечка кадрлар ушудан болуп атат да, айлык акыдан болуп. Булардын Садын Рухжоевич 50%га көтөргөндө 205 миллион сом талап кылынат экен да, эгер 50%га көтөрсө. Оплатадан 50% көтөргөндө. Анда мындай сүйлөшөлү. Январдын аягына чейин, эми азыр каникулга кетебиз да, жаңыбыз болот, аркы берек болот. Январда эмес да, февраль. Бир 12-синен баштап иштейбиз да январдын. Февралдын бир аягына чейин көрөлү. Эгерде силердин передачаларыңар укмуш болуп кете турган болсо, мен силердин зарплатаңарды ЛТР менен көтөрөт. Мен ЛТРга да ушуну айтам. Өзүнчө чечип берем мен анда. Канчадан колуңарга тиет, аны мен эметпейм. Сен өзүң айткандай, февралдын аягына чейин ким мониторинг жасалат. Кайсы передачаны берди, кандай качествода берди. 1,5 ай экен да, мына эме берип атабыз. Андан кыйналып деле кетпесеңер керек экен. Болгон талантыңарды, күчүңөрдү жумшап туруп, февралдын аягына силер бергиле, анан көрөлү. Анан баягындай, кандай десем, силер мындай эркин эле боло бергилечи, мындай бийликте эле мактай берип, анча-мынча кемчиликтерди айтпай эле жашырып койбой, кемчиликтерди да айткыла. Кайсы министрликтерде кемчилик бар, кайсы региондордо кемчилик бар, жасагыла, алат силерге эч ким кой дебейт аны.